2022 эл каттоонун Нарын шаарынын тургуну Анара Жамгырчиева өлкөдө жүргүзүлө турган эл жана турак жайды каттоого инструктор катары катышууда. Буга чейин атайын окуудан өткөрүлүп даярданган, эми дагы алдыда каттоочулар менен бирге кайрадан окуудан өтүп ишке киришишмекчи. каттоочулар алынгандан кийин аларды окутабыз, обязательно инструктор. Бир чөлкөмдө 5-тен 6-дан инструктор болот. Биз ошол переписчиктердин, каттоочулардын ишин координациялап турабыз да. Алар элди каттаганда үйүндө канча киши бар, үй кандай шартта, ошонун баарын жазышат, телефонго киргизишет. Биз болсо компьютерден карап, туура же туура эмес деп аларга баягы айтып турабыз да. Кыргыз Республикасынын улуттук статком жана анын аймактардагы органдары тарабынан болжол менен өлкө боюнча 28 миңге жакын адам, алардын ичинен 25 миңге жакыны каттоочулар убактылуу ишке тартылат. Жалпысынан өлкөнүн аймагында 505 каттоо бөлүмдөрү жана 2557 инструктордук участоктор түзүлөт. Ал эми Нарын облусу боюнча жалпы 1232 адам ишке тартылмакчы. Учурда жарандарды ишке кабыл алуу жүргүзүлүп, каалоочулар үчүн эшик ачык. Жаңы алып атабыз, бүгүнкү күндө ошолорду чакырып, беседа кылып, ошо аңгемелешүүдөн өткөндөрдүн даярдап атабыз. Анан атайын обучение болот ошолор боюнча. Жанагы быйылкы каттоо мобилдик тиркеме аркылуу жүргүзүлөт да, электрондук негизде. Ошон үчүн аларды кайрадан окутабыз. Анан ошонун негизинде каттоочулар каттайт да. Азыр Нарын шаары боюнча, Нарын району боюнча баардык райондордо ошол айыл өкмөттөрдүн баарына каттар жиберилген. Ошо мобилдик тиркемени түшүнгөн, баягы эме кичине сабаттуулугу бар адамдарды чакырып атабыз, келип атышат бизден. Ошо аңгемелешүүдөн өткөрүп, кандай жол менен каттайбыз, кандай кылыш керек, ошолордун баарын түшүндүрүп атабыз. Анан буюрса толук иштейм дегендердин баардыгын ошо февраль айында окуудан өткөрөбүз да. Өлкөдө эл жана турак жай фондунун каттоо иштери шаар кыштактарда 25 марттан 3 апрелге чейин жүргүзүлөт. Ал эми алыскы аймактарда кыштоолордо жол каттамынын катаалдыгына байланыштуу иштер 23 апрелде башталып, 5 майда жыйынтыкталат. Андыктан өлкөнүн ар бир жараны каттоо иштеринде өз жоопкерчиликтерин сезип, адистерге толук жана так маалымат бериши зарыл дешет. Эл жана турак жай фондунун каттоо боюнча убактылуу персоналдарды кабыл алабыз. Координаторлор деп коебуз. Булардан облус боюнча 22 кызматкер кабыл алабыз. Буларды 14 февралдан баштап кабыл алабыз. Андан кийинкилер инструктор, контролер, булар 110 адам кабыл алабыз. Буларды 9 март 2022 жылдан баштап кабыл алабыз. Андан кийинкилер убактылуу каттоочуларды кабыл алабыз иш менен ишке. Буларды деген 14 марттан баштап. Каттоо иштерине Нарын облусу боюнча жалпы 1232 адамдын ичинен 80%дан ашыгы кабыл алынган. Айлык маяналары болсо 7 миң сомдон 10 миң сомго чейин төлөнөт. Андыктан иш издеп жүргөн жарандар жерлердеги статистика бөлүмдөрүнө кайрылса болот. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.